Кутман урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерди келип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ал эми бүгүн болсо биз дасторконун жаңы жылдык дасторконун ажарын ачуучу тоок эти менен жасалган кейсини даярдайбыз. Бизге керектелүүчү азыктар тооктун буту керек болот, жумуртка, чеснок жана татуу малдар. Анда эмесе биз баштадык. Биринчи тооктун бутун даамына келтирип алабыз. Ага бизге керек болот чеснок. Бир аз чеснок кошобуз. Тузду бир аз көбүрөөк кошо беребиз. Ачуу калемпир майдаланган. Кара калемпир жана бир аз май кошобуз. Абдан аралаштырып алабыз. Татымына жараша бүт баарын кошкондон кийин тооктун этин 20 мүнөткө коюп коебуз. Тоок этибиз 20 мүнөт маринадта турду. Даамдары бүт өзүнө сиңирип алды. Андан эсе муну духовкага салабыз. Духовкага 200 градуска 20 мүнөткө кармайбыз. Андан эсе урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин тоогубуз духовкада даяр болуп чыкты. Даяр болгон тоокторду алып, эми майга кууруп алабыз. Майга кууруганга чейин тоокторубузду атайын кырсылдак болуш үчүн биринчи унга алып алабыз. Андан соң жумурткага, андан кийин атайын панировкага салып даярдап алабыз. Биздин тоокторубуз даяр болду. Даяр болгон тооктун бутун атайын ондой фольганын жардамы менен уштарын байлап алабыз. Бул дасторконго да көрүп берет, алып жегенге да аябай ыңгайлуу болот. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер деле үй шартында оп оңой ушундай кейсин даярдасаңыздар болот. Келе жаткан байрамыңыздар менен.